Саламатсыңарбы балдар? Сабагыбыздын темасы адамдын мүнөздөрү. Бүгүнкү сабакта биз адамга мүнөздөмө берүүнү, мүнөздөрдү, алардын айырмачылыктарын салыштырууну, өзүнүн мүнөзү жөнүндө айтып берүүнү үйрөнөбүз. Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе балдар, бири-бирибизге атыбыздын баш тамгасынан келген жагымдуу сөздөрдү тартуулайлы. Мисалы, Азамат адептүү, ак көңүл, акылдуу. Балдар, адамдын мүнөздөрү жөнүндө эмнени билесиңер? Кана оюбузду ортого салалы. Адамдын мүнөздөрүнө кластер толтуралы. Ачуулуу, ак көңүл, боорукер, шайыр адамдар кандай болот? Алар эмне кылат? Мисалы, ачуулуу адам кыйкырат, урушат. Ушул өңдүү боштуктарды толтурабыз. Психологдор адамдардын жүрүм-туруму, мүнөзү боюнча 4 негизги типин белгилешет. Холерик, флегматик, меланхолик, сангвиник. Бул типтер жөнүндө эмнени билесиңер? Ар бир ой баалуу. Тартынбастан өз ойлоруңарды билдиргиле балдар. Херлуф Битструп Даниялык белгилүү сүрөтчү, карикатурачы. Херлуф Битструптун тарткан сүрөтүндө 4 типтеги адамдар чагылдырылган. Жакшылап көңүл буралы. Биринчи тапшырма балдар. 4 топко бөлүнүп, ушул сүрөттөгү адамдарды карап, ар биринин мүнөзү жөнүндө аңгеме жазалы. Биринчи топ холерик жөнүндө, экинчи топ флегматик жөнүндө, үчүнчү топ меланхолик жөнүндө, төртүнчү топ сангвиник жөнүндө. Жакшылап сүрөттөрдү карап, аңгеме түзөлү. Аңгеме түзүүдө төмөнкү сөздөрдү колдонгула. Бир жолу, отур, ал, алып кой, жанына кой, жакындап бар, басып былчыйт, ачуулан, кыйкыр, ыйла, капа бол, капалан, тынчсыздан, санаасы санга бөлүн, таң кал, көңүл ач, шаттан, каткыр, шляпа, отургуч. Түзгөн аңгемеңерди тааныштыруу үчүн топ менен келип, класска презентациялап бересиңер. Сахналаштырып аткарып берсеңер да болот. Экинчи тапшырма. Ойлонгула, талкуулагыла. Биринчи, бул адамдардын жүрүм-туруму жөнүндө тыянак чыгаргыла. Экинчи, кимдин жүрүм-туруму сага жакты? Эмне үчүн? Үчүнчү, ушуга окшош кырдаалдарда сен эмне кыласың? Текстти окуйлу. Флегматик, жоош, оор басырыктуу, токтоо адам. Жаңы шарттарга тез көнө албайт. Андыктан айрым учурларда пассивдүү мамиледе болот. Ошол эле маалда жагдайларга жараша чыдамкай келет. Көп сүйлөбөйт, калпты жактырбайт. Стресстик абалда дүрбөлөңгө түшпөйт. Холерик, кызуу, кандуу, эр жүрөк, шаңдуу. Ал демилгелүү жана эмоционалдуу. Кыйынчылыктарды оңой жеңет. Анын маанайы чукул өзгөрүп кеткендиктен өз мүмкүнчүлүгүн башаламан, туш келди жумшап, кызуу кандуулугунан жабыркайт. Сангвиник, жандуу, кыймылдуу адам. Тегерегинде болуп жаткан окуяларга ыкчам реакция жасайт. Жаамат арасында жагымдуу маанай түзө алат. Айрым маселелерди шашылыш чечип алып, жасаган иши ага кызыктуу болсо, аны ийгиликтүү аткарат. Ал эми кызыгы тарап кетсе, ал бул иштен көңүлү бат эле кайтат. Меланхолик, сезимтал, көңүлү бат ооруган адам. Ар түрдүү окуяларга кайгырат же кубанат, кызганчаак келет. Бирок аналитикалык ой жүгүртүүгө жөндөмдүү, ишине чыгармачылык менен олуттуу мамиле жасап, аягына чыгарат. Үчүнчү тапшырма балдар.
Силер өзүңөрдү кайсы типтеги адамдарга кошосуңар? Кана ойлонолу. Андан кийин силердин классыңардагы окуучулардын мүнөздөрүн жогорудагы адамдардын мүнөздөрү менен салыштыргыла. Ал үчүн аларды 4 тип боюнча бөлүштүрүп, негиздеп, төмөндө берилген таблицаны дептерибизге толтурабыз. 4-үнчү тапшырма. Адамга тиешелүү мүнөздөрдүн төмөндөгү маанилерин билесиңерби? Комментарий бергиле. Адамгерчиликтүү, жоопкерчиликтүү, чыдамкай, кол ачык, кайрымдуу, жөнөкөй, жайдары, түнт, боорукер, шарт, айкөл, тыкан, көрөгөч, ишенчек, ташбоор, жалкоо. Иса Коноевич Акунбаевдин өзгөчө сапаттарын мүнөздөгөн төмөнкү маалыматтар менен таанышалы. Маалыматтан өзгөчө жаккан 3 мүнөздү тандап алгыла. Эмне үчүн тандаганыңарды түшүндүргүлө. Иса Коноевич өз адистигине, тапшырылган ишине, кызматына бирге иштешкендерине өзгөчө жоопкерчилик менен мамиле жасаар эле. Исакем сүрдүү киши болгону менен ичигенен, өтө жөнөкөй, жакшылыгын эч кимден аябаган, кайрымдуу, кол ачык, март, боорукер болчу. Жылмайып жайдары маңдай, жагымдуу назик үн чыгарып, кыт-кыт күлгөнүн көргөндө, укканда ким болбосун ичи жылып калчу. Исакемдин мүнөзү бир караганда баатырдай болуп, сүрдүү болгону менен мээримдүү, өзүнө өзү ишенген, сүйгөн адистигин 5 колундай билген, колу жеңил хирург болгондугунда. Иса Коноевич жең ичинен бирөөгө тартпай, ала кулалап бөлбөй, маселени калыстык кылып, так, шар чечип, айкөлдүк менен баарына бирдей мамиле жасап, бирөөгө үнүн көтөрбөй, кыракылык, көрөгөчтүгү менен эртеңки күндүн проблемаларын көтөрүп, өзүнүн компетенттүүлүгү, этиканы түшүнгөн маданияттуулугу менен элге жаккан. Иса агабыздын адамгерчилигинин эң бир көзгө урунуп турган артыкчылыгы улууга да, кичүүгө да бирдей мамиле жасап, алардын талантына, жөндөмдүүлүгүнө, күч кубатына ишенгендигинде эле. Исакенин дагы бир сапаты элибиздин тарыхын дурус билген, кыргыздын үрп-адат салтынын жакшы жактарын сактаган, элибизден чыккан көзү өтүп кеткен чыгаан инсандарды жатка билип, дайыма эскерип, алар жөнүндө ыйгы келгенде кеп кылып, көзү тирүүлөрүн урматтап, сыймыктанып, алардын жетишкендиктерине кубанган, ичигенен залкар адам эле. Эми балдар үй тапшырма берейин. Тандап алган 3 сапаттын ичинен эң жогорку сапат деп эсептеген сапатты маанилүүлүгүн ачып бере ала турган текст түзүп келгиле. Текстти төмөнкүдөй план менен түзсөңөр болот. Биринчи, киришүү. Тандап алган сапатка мүнөздөмө бергиле. Экинчи, эмне себептен бул сапатты тандап алгандыгыңды турмуштук далилдердин негизинде түшүндүрмө бергиле. Үчүнчү, жыйынтык чыгаргыла. Мыкты сапаттарга ээ болуу үчүн жаштарга чакырык, ураан болуучу сөздөр менен жыйынтыктагыла. Анда эмесе саламатта калгыла балдар.